Саламатсыздарбы. Менин атым Алмаз, мен консультант, бизнес тренермин. Бүгүн мен өзүмдүн негизи көбүнчөсү бүт стартапер ишкерлердин негизги каталар жөнүндө айтып берейин деп атам да. Биринчиден 2014-жылы өзүмдүн шериктештерим менен мен QuickBuy деген сайтты баштагам да. Бизнес долбоорду. QuickBuy деген бул Alibaba сыяктуу, бирок СНГнын мамлекеттери үчүн B2B платформасы. Оптовиктер үчүн. Башкача айтканда Дордой сыяктуу да, бирок интернетте. Биринчи катабыз биз шериктештер менен 4 киши болуп, достор, туугандар, биз акцияларды тең бөлүп, бар тең мындай адилеттүү болсун деп тең бөлүп койдук. Экинчи катабыз биз биринчи иретте негизги басымды аябай сапаттуу продуктка, сайтка кылдык. Жарым жылдай биз продуктубузду иштеп, продукттун негизинде иштеп, продукту биз аябай сапаттуу жасаш үчүн аябай күчтүү программистти таптык. Ошол программист толтура акчаны талап кылып, аябай сонун бир продукту иштеп чыкты да. Толтура функциялары менен аябай мындай сапаттуу да, мындай айткандачы. Анан биз ошол сапаттуу продукту клиентке акыры көрсөттүк, клиенттерге бардык. Клиенттер ошону көрүп өтө эле ыңгайсыз, өтө татаал, жараксыз продукт деп бизге билдиришти. Эч ким колдонбой койду. Мен ошол бир негиздөөчүлөрдүн бирибиз, менин досум өзү алгачкы клиенттерден болуп, өзүнүн продуктун колдоно албай койду. Бул экинчи ката. Үчүнчү ката ошонун негизинде толтура акчаны, толтура убакытты жарым жылдан ашык биз ошол продуктка жумшадык. Башкача айтканда, демек биз чоң инвестицияларды башында ошого жумшадык. Бул үчүнчү ката. Төртүнчү ката бул деген биз клиентке ошол продукту аягында гана көрсөттүк, иштеп чыккандан кийин. Бул төртүнчү ката негизи мындай түпкү тамыры деп эсептейм да, башкалардынчы, калган каталардын. Анткени эгерде биз клиентке ошол продукту башында көрсөтсөк, ошол сайтта эмнеси туура эмес, эмнеси кереги жок, эмнеси өтө татаал экендигин бизге башында эле айтмак да. Демо версиясын көрсөткөндөчү. Ошону кийин түшүнүп, кийин дагы изденип, кантип башкача кылса болот деп Lean Startup деген, Vesting деген методикалар жөнүндө кийин билдим, кийин аларды колдонуп, натыйжаларга келдим. Бирок ушул каталар мен үчүн мындай чоң түрткү берип, башкача бир жаңыча бир жолдорду түшүнүүгө, табууга жол ачып берди да, мындай айткандачы. Ошол мен мындай айтканда ыраазымын. Ошол жаңыча жолдор жөнүндө, башка жолдор жөнүндө мен кийинки видеолордо айтып берем.